саждага барганда 7 жерден ашпасын дейилет. Чыканак жерге тийсе 7ден ашып кетет го. Умрага барып келгендер дагы айтып келишти. Тийгизбеш керек деп. Түшүндүрүп бериңизчи суранычы. Эркектер менен аялдардын саждасын айырмасын. Тура пайгамбарыбыз айткан, сажда кылганда адам баласынын 7 жери сажда кылат. Пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 таман. Ушундай турабыз да. Мына 7 жери болот. Бул эркектерге гана. Аялдар чыканагын коет. Эркектер чыканагын жерге койбойт. Эркектер чыканагын койсо макру болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ит мындай жаткандай деп тыюу салган. А бул аялдарга эмес. А башка мазхабтагы аялдар болсо, алар колун көтөрөт. Эркек менен аялдын намазынын айырмасы жок дейт. Жок. Биздин мазхабта тургандар эркек менен аялдын намазынын айырмасы бар. Эркек аялдардыкы астар, сатырыраак да. Мисалы руку кылганда да мындай кылып туруп албайт, кичине мындай ийилип эле турса болот. Эркектерде эмес. Саждага барганда дагы өтө катуу мындай кылып ачып туруп албайт. Жок, жапысыраак намаз окуйт булар. Макулбу? Сатыр ауыра турат, мындай жапысыраак. Хорошо?